Квартплата төлөп жашаган адам гана билет. Квартплата төлөбөй өзүнүн үйүндө жашагандар билбейт аны. Биздин Эмаком компаниясынын жетекчилери, ага-инилер, үчөө тең депутат. Булар бардыгы аферист болуп бүтүптүр ужечи. Эгерде колунан келсе иш баштабайбы? А колунан келбесе эмнеге бизди ушунча элди кыйнайт? Ушул депутат сүйлөп атат, өзүнүн сөзүн жерге таштабаса керек дедик. Анан бүтүрсүн биздин үйдө. Бүтүрө албаса анда бүтүрө турган инсандарга, бүтүрө турган адамдарга берсин анда. Ооба, мен атым Жорабаева Назгүл. Мен дагы ушул үйдөн үй алганмын. Мен азыр именно жогорку кеңештин депутаттарына суроо бергим келип атат да. Силер эмне сүйлөй бересиңер, кайра артка кайта бересиңерби? Кечеги жогорку кеңештин депутаты Жусупов Эмил келип бизге 1 айдын ичинде ишими бүтүрүп, бардыгын бүтүрүп берем дегенсиңер. Бул бала сүйлөп бир дагы ишти аткарган жок. Жогорку кеңеш именно ушул Эмилди ортого коюп, сүйлөгөн сөзүнө жооп берсин. Эгерде колунан келсе иш баштабайбы? А колунан келбесе эмнеге бизди ушунча элди кыйнайт? 120 квартирада жок дегенде 3-төн 4-төн адам жашайт. Канча адамдар квартирада жашап атат? Эмне мынча элди кыйнады ушунчалык? Колунан келбесе анда тапшырсын, анда бүтүрө тургандар бүтүрсүн ушул ишти. Элдин бардыгын алдап эле, булар бардыгы аферист болуп бүтүптүр ужечи. Бардыгы аферист экен. Бирине ишенсең, эми үмүт кыласың, мелиси келип ал дейт, эмели келип бул дейт, бакыты келип бул дейт. Уже ишенич калбай айлабыз кетип калды ужечи. Эмне кылышыбызды да билбей калдык. Именно жогорку кеңеш Эмилди ортого салып бүтүрсүн биздин үйүбүздү. Мен булардан сураныч, өтүнүп кетем дебейм мен буларга талап коем. Бүтүрсүн биздин үйдө. Бүтүрө албаса анда бүтүрө турган инсандарга, бүтүрө турган адамдарга берсин анда. Мен ошону талап кылам. Сиз канча бөлмөлүү батир алдыңыз эле, канча акча төлөгөнсүз? Мен 2020 жылы келишим түзгөнмүн. 3 комната квартирадан 2-ни алганмын. Мен наличка алганмын. Компания түздүңүзбү, ортодон бирөөдөн? Мен ортодон бирөөдөрдөн колунан алганмын да. Эми ишенип алганмын да, Эмаком деп бүтөт деп ишенип жакшы тилек менен алганмын. Азыр өзүм квартирада турам. 20 миңден квартплата төлөп атам. Ошондуктан же квартплатабызды төлөп бербейт, договор да бар да. Бүтпөсө квартплатаңарды төлөп беребиз деген, же квартплатабызды төлөп бербейт. Азыр көрүп атасыңар, бүт бардыгы кымбатчылык. Квартплата төлөп жашаган адам гана билет. Квартплата төлөбөй өзүнүн үйүндө жашагандар билбейт аны. Эмаком компаниясынан биз үй алганбыз. Биз жолдошум экөөбүз 2 комнатный квартира алганбыз, 60 квадрат метр. Азыркы учурда биз квартирада турабыз. Буга чейин биз Москвада эмгектенип, ошол жакта 3,5 жыл эмгектенип, бул үйдү алып, бул жакта жашайбыз деп ниет кылып келгенбиз. Азыр болсо Эмаком компаниясы 2021 жылы 1 кварталда беребиз деп обещать эткен. Биз күткөнбүз 22ге чейин, 22 жылы мартта беребиз деди, июнда беребиз деди. Андан бери ушул күнгө чейин келип такалды. Анан биздин айта турган сөзүбүз, эмне үчүн ушул үй курулуп баштаганда карай турган тиешелүү органдар караган жок, эмне үчүн газдан, пожарный входду ачыш үчүн пожарныйдан, госрегистрден, ошол жактан эмне үчүн каралбады, эмне үчүн ошол 1 этажы курулуп атканда, котлован казылып атканда ошол нерсени токтотуп калган жок. Себеби дегенде ошол кезде эгерде токтотуп калса, же болбосо курулбайт, талапка туура келбейт деп айтканда, ушунча адам 120 үй бүлө чоң суммадагы акчага күйбөйт эле, убакыттан күйбөйт эле. Узарткан күтүп тургула дагы менин жолдошум былтыр 2022 жылы үйдүн ключун алам деп атайын Москвадан июнь айында келген. Июнь айында келгенде күтүп тургула сентябрда дептир дагы. Дегенкен макул анда деп дагы кетип биз иштедик. Анан бирок олум 5 сентябрда ключту беребиз, силер ремонтту баштайсыңар дагы, анан кирип жашайсыңар деди. Анан биз ушул сентябрга чейин августта келдик дагы, анан ключту мен алдым.
келип туруп ремонт кылалы десек, суусу жок, свети жок, канализация казылган эмес, уланган эмес ошол нерселери. Жашаганга ылайыктуу эмес. Бизде анын видеосу дагы бар, биз сиздерге беребиз аны. Имакомдун жетекчиси Мелис Жусупов ал буга чейин көп жолу обещание берген, бирок андан да жогорку турган азыркы учурда депутат экен, ошол ишти баштап берген экен Эмиль Жусупов. Ошол өзү келип, мен өзүм колго алам, мен бүтүрүп берем, мага 1 ай срок бергиле деген. Ошол видео бизде бар, доказательство. Биз сиздерге беребиз. Биз аны макул деп күттүк, чыр-чатак чыгарган жокпуз. Бул жерде чоң эжелер да макул күтөлү. Ушул депутат сүйлөп атат, өзүнүн сөзүн жерге таштабаса керек дедик. Анан 1 айды күттүк, бирок эч результат болгон жок. Телефонун албай койду, жооп бербей койду, өчүрүп койду. Садыр Нуркожоевичке кайрылайын дедим эле. Биздин Эмаком компаниясынын жетекчилери, ага инилер, үчөө тең депутат. Эмиль Жусупов жогорку кеңеште депутат, Мелис Жусупов шаардык кеңеште, Эрлан Жусупов айылдык кеңеште депутат. Бул азыр депутат болуп иштеп отурушат орундуктарында. Анан неге ушу элдердин проблемаларын чечпей отурушат? Алар элдердин проблемасын чечкенин ордуна элдерге көйгөй жаратып атышат. Күндө офиске барабыз, жок Мелис Жусупов. Бирок ошо мэрияда чогулуштарга келип катышып атат экен, бизге барбайт атат. Күндө барам деп сөз берет, барбайт. Ушу проблемаларды чечип беришиңизди суранабыз. Бузууларга барган жокпуз, ниетибиз дагы жок. Биз жон гана талап кылабыз, суранып кетебиз. Ушул убакка чейин Ош шаарынын мэриясына кайрылдык. Биринчи вице-мэр Замир Юсуповго кайрылганбыз. Мыйзам негизинде эле эч кандай жаман жакшы сөз айтпай эле көзөмөлгө алып ишти карап берүүсүн өтүнгөнбүз. Замир Юсупов бизге ошо курулуш тууралуу бүт тармактын жетекчилерин чакырып берди. Чакырып маселени жеринен тактаган аракет кылды. Ал жерде айтышты, архитектура менен келишим түз болгон, Мосводоканал менен келишим дагы түз болгон, эч кандай көйгөй жок бул жерде. Бул жерде эң эле көйгөйлүү болуп жаткан маселе бул пожарный уруксат бербей атат экен. Уруксат бербегенин себеби ошол Эмаком салып аткан Разаков атындагы турак жайдын арт жагында, то есть күнчыгыш жагында жер үйдү пожарный ходко уруксат бербейт экен. Ошол жер үйдү ошо ээси менен, менчик ээси менен келишим түзүп, какой-то бир частьтын төлөгөн. Калган канча сумма калганы чындыгында бизге белгисиз. Азыр пожарный уруксат берсе, мына газдан дагы бүт баары ошо экспертизага жөнөтүлөт. Ошонун негизинде бүт баары мыйзам негизинде жумуш бүтөт деп өздөрү айтып белгилеп кетишти. Азыр эми мына бул жерде 120 үй бүлө бар. Кээ бирлери ижарага батир алып жашашат, колунда жаш балдары бар. Ошондой эле азыр ошо бүт элек домго, мына биздин домго, Мамат Саков 226 турак жайында эч кандай шарты жок, суусу жок, газы жок, свети жок. Ошол жерде азыр бир 2-3 үй бүлө көчүп келди аргасыздан. Ижарага батир төлөгөн, батирге ижара төлөгөн акчасы жок.